базарындабыз. Малдардын алып сатып алар кандай сонун билген аракет кылабыз. Бүгүн 13 декабрь 2020 жыл. Бул атты азыр келип байлап кетти. Эки асы 70 000 сомго алдым дейт. Üstüne 80 000 сом беришти, бирок сатпады. Энчи кылам дейт. Ошентип бул видеону досторыңыздарга таратып, группаларга тарасаңыз, просмотр көбөйсө биз болушунча тарткандагы аракет кылабыз. Анда эмесе туугандар биз баштайлы. Ушул атты 70 000ге азыр алып байлап кетти. 80 000 сом берди. 75 берди биринчи, кийин 80 000 берди. Сатпайм, энчи кылам деп байлап койду. Бул атты 94 000 деп алыптыр. Жашы канча экен? Жашы 3 асы. 3 асы 94 000ге алып. Бастырчы? Men keç baram da, keçke. Мына туугандар 94 000ге алыптыр. Бул ат жаңасы экен. Баасыны содалашып көрөбүз деп айтпады. Бул кунан экен, советский тяжеловоздон 160 000 сом деп эс арнатыр. Буттардын жоонун бул аттан уйрук алса деле ушундай жоон булунар болот. Мындай жоон болсо да аралаш болуп. Бул жерде Карабайыр породасындагы кунан аз кадатай жаздагы июнда кунан болот деп айтты. 180 000 сом. Бул эң чоңу 250 000 сом деп беси кармап туруп, наркалары 150 000 деп болуп барды бир породадан. Жамбашы башкача экен. Бүйтү 120 000 сом деп беси кармап туруп торпого ургач экен, 3-чү торпого. Мунун жактын сүтү бар. 110 000ге сурап атышыптыр. Ушул уйду 110га сурап атат, 120 000ге кармап турат, 3-чү торпого. Сүтү аябай көп. 10 литр чыккан сүтү аз эле. Мындай кашекуйлардан пародист эмес, жөнөкөйлөрдөн. Бул уйду 125 000 сом деп атат. 124 000ге шеригин саттым дейт. Азыр 5 литр сүтү бар, экинчи торпого ургач экен. Мына артынан караганда деле уй чоң. Жамбашы. Сүт жакшы чыккан убакта 12 литрге чейин чыгышы мүмкүн. Ато 10 литр берсе деле жакшы эле нерсе. Азыр 5 литр сүтү бар. Уйдун чоңдугун көрүп атасыздар. Мына уй азыр баа болуп атат, 117 000 сом берди атат. Бирок бул базар менин жеке оюм менен өтө эле кымбат болуп кеткендей, бирок билбейм. Сиздер кандай деп ойлойсуздар, комментарийге жазып айтсаңыздар боло берет. Мен дагы сатып пулун салып кетесиң да. 117 000 kam pul verdim de. Kандай болгондо эле шериги дейберем. Малга сеңебей ка. Мен ушундай эле болду. Бул 4кө саттым. Болбойбу? Аз-маз кошун. Кошун аз. Просто баданım kızıp kaldı. Ya az-maz koşun bir sıran aka. Bir sıran aka. Az-maz koşun benim jaman aytkan jokmu. Bunun şerigi 124 değil, yetti aka. Onca жақсы berip tur ama. Бул 160 000 сом деп эс кармап туруп, 545 000 сом базар берипти торпого эркек. Экинчи торпого. Üstünde birisi de alayım, özleri görürler sanırım. Bu 120 000 som. 4-cü torpog urgaça. 12 litr üstünden garantiya olur. 108 000 som bazara berdi, beremedim deydi. Yılat asın. Ha, bundan almazsın dedi ha, şurun. Kaçta odasın? 20 000 kamera. Kaçta öyle olacak pazar var? 120 000 kemi var. Kaça torpog? Ha? Torpog. 113 000 som bazara beriptir. Torpog erkek eken. 10 litrge jakın sütü var. Артынан bir gösterge keteyim. Бүгүн базарга өтө сонудар чыгыптыр. Бул уйду 130 000 сомдоп эс кармап турат. Азыр 12 литр берет экен, жайында чөп жакшы болгон убакта 20 литрге чейин барат дейт. 4-чү торпогу 110 000 сомго чейин сурашты, базар берген жокпуз деп кармап турат. Ушул байкенин телефон номерин алабыз.
Telefon numarаңызды айтып қойыңыз. 502 менен 28 23 28. Дагы bir жолу. 28 23 28 502 менен. Каратайдан, Оштон. Бул 130 миң сомдоп 6-торпогу ургача 12 литр су бар дейт. Эси биз ошого ишенебиз, бирок чыгышы мүмкүн. 130 миң сом. Канчага сурады десек айтпайт, аркылуу сурады деп. Бул 120 миң сом өтөт. Советский алабыйлардан 80 миң сом берди. Биздин алдыбызда экинчи торпогу дейт. Торпог ургач экен, ага торпог. Азыр 6 литр су бар дейт. Бул алабыйда 180 миң турат. Бул бийтин көртастар. Биринчи туган дейт. Бул экинчи өткөн боз экен азыр. Советский алабыйлардан. Бишкек жок, Россия деди. 120 миң сом келип сурап кетти, бербедик дейт. Коңла. 708 08 66 33. Каерден болсуң? Жалаваттан. Каерден? Жалава шарт өзүнөн бул. Шардын өзүнөн. Азыр 10 литр су керек, а? Бул үйдө 65 миң сом болсо алып кет дейт, одан бул эга болбойт деп. Торпог ургачы боз экен, бирок карып калган ичи майда экен. 110 миң дедиңби? 110 миң деп барам турат. Экинчи баласы дейт, жана турган торпог эркек экен. 90 миң берип атат, бербейт дейт. Азыр сасаңар 1 литр су чыгат дейт, боз экен дейт. Мына торпогу өзү менен тең болуп калган. Бул үйдө 75 миң сомдо бейс кармап турат. Торпогу ургач экен, экинчи торпогу 60 миң сом базар берди, бербедик дейт. Сүтү 5-6 литр сүтү бар. Бул Россиянын породасы уйлар. Эркектери катар 60 дейт, ургачылары 50 миңден жакын деп карап турат. Сүт багытында уйлар. Чоңойсо сүт берет. 0222 92 92 60. Кайерден болсоң? Шоттон. Дайыма билесиңер, а? Если ушундай уйлар керек болсо, ушул номерге салса да болот, мен бул жерге жазып коем. Эт багытында уйлар экен, ал эркек торпоктор Герафорд деген порода. Бул башка жактан келген, бизде мындайлар жок. Кайдан дадас? Герафорд деп, эми билбейм, турга турам эмес, мүмкүн ката айтып алгандырмын. Бул каш торпокторду 52 миңге сурап атат азыр. Бул экон деле 52 миңге сурап атат, бирок бербей турат. 52 миңге бабылдап жуп-жуна. Отуздан кеми ордо турат, 52 миңге сурап атат. Бул атты 100 болду, алчып кетти. Ки ургачы улактарды 5 миң сом болду деп алчып кетти. 4 миң сом болду, сойгон алчып кетти. Эркек экен.